мен барып атамдарга айтканда эми чындап эле баары каршы болду да. Эми алар өзүнүн кийинки мамилелерин ойлойт экен, Куда күтөбүз деп, Куда менен болгондо кандай мамиле болот, ошолорун ойлойт экен да, ошол жагын ойлоп кабатырланышып айтор, капа болду да. Апам эметип көп мени аябай кайра ошо баш тартканыма аябай аракет кылды, анан бирок болбой эле сүйүүнүн күчү керемет дегендей. Сүйүү жеңип кетти. Мен атама айттым, атам эми өзү эркек киши да, атам экөөбүз отуруп сүйлөшүп, анан кенен кесир баардык абалды түшүндүрүп бергенден кийин атам айтты, эгер чындап жашап кетериңе көзүң жетсе, мен макулдугумду берем деди да. Атам макул болгондо болду, мен ошо атам колдоду, эжем колдоду, улуу эжем. Калгандар баары почти что баары тең каршы болчу да, атам бир туугандары бүт баары. Биз свадьба болгон бизде. ЗАГСта чыктык, анан прогулка кылдык, анан үйгө кайра кечинде келип, баары вау деп Куттуктап. Кайсы келин, жан келин келди, кел кир деп 3 жол жүгүнөсүң. Анан кайра сага келет, бүт баары кучактайт, тияк бияк десе, анан сары май берет. Оозуңа салат го дейсиз. Оозуна салат. Ошол жаман, көптөр жаман көрөт ошол салат. Сизге ал нерсе тууралуу башынан айткан эмес эч ким, мындай? Айткан эмес мага, эч ким эчтеке айткан эмес. Жол салдырып туруп сары майдан берди Ооба, болсо. жолук салды. Анан бир поднос алып келиптир, жакта ичине сары май, борсок, конфет, печенье. Анан Нурике келип куттуктайм десе, тияк бияк десе, бир кичине сары май берди. Мага келип кучактады, анан ошол атамдын эжеси, сиңдиси, сиңдим ошо бир кашык май берди мага. Эмне кылайын десе, түкүрөйүнбү же оозума жутайынбы деп. Кандай эмне, ошол комнатага кирдик, көшөгө отурдук, анан Нурикти сурап атпаймынбы, эмне кылайын да сары майды жутсам болобу деп. Ал оозуңузда жүрөт, ошол бойдон кете элек. Сен эмне жута элексиңби деп атат. Бир кашык май кантип эле жутасың деп атат. Жут. Ошон ары канча сок ичтим мен. Кыябыз деп. Анан мен үйрөттүм да, агесте эре кыргызча билишместен, анан анда барганда ошо молдо сурайт, туттуңбу дейт. Мен сен ооба туттум деп айтасың дедим. Анан барып отурабыз, анан эме молдо сурап келип эле анан өзүңдү ушу Нурланга тапшырдыңбы деди да. Десе эле кирип отура туруп чыкпай эле анан айттым да, мен айтпайсың дедим. Подожди, он еще туттум не сказал деп атам. Жок, бул эме башкача экен, айта бер, тапшырдың деп айта бер, сен тапшырдым дедим. Анан 3 жолу айтат эмеспи, кайрып келип, дагы бир жолу тапшырдыңбы десе, унчукпай отуруп, айтпайсыңбы сен? Я же сказала депчи. Дагы айтыш керек дедиңиз. Дагы айтыш керек, дагы десем. Мен 3 жолу айтасың деп утуп калыптмын, анан айткандычы. Үчүнчүсүн айтып келатсам, мени карап турат. Экинчи айтмам башка кесип. Еще раз что ли депчи? Эми айт бер 3 жолу.